Адам жакшы иш кылганына дагы кыямат күнү күбөлүк берет. Жаман иш кылганына да күбөлүк берет. Өзү аламдын табияты бир түрдүү эмес туугандар. Адамдын табияты дагы бир түрдүү болбойт. Биз аламдын бир бөлүгүбүз да. Аламды көрүп атасыз. Бир түрдө турбайт бул. Кээде суук, кээде ысык. Кээде караңгы, кээде жарык. Кээде шамал. Кээде жаз, кээде кыш. Аламдын табияты бир түр эмес. Адамдын табияты да бир түр болбойт. Кээде көңүлүң ачык. Кээде жөн эле туруп эле кыжалатсың. Кээде курсаң тоқ, кээде ач. Кээде ооруйсуң, кээде ден соолук жакшы. Адам дагы Алла Таала ушундай жаратып койгон, табиятында бир кылда тура бербейт. Кээде адам баласы кандай? Мектептик кезинде, андан кийин жаш, курал. Бирдей тура бербейбиз да. Бар бирдей тура бербейт. Гарыйт. Баягы күч жок, баягы чырай жок. Бүрүшүп калат, карап калат. Убагында жетилген күчтүү. Инсан табиятында бир абалда турбайт. Постоянно жылып турат. Өзгөрүүлөр болуп турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга жакшы абал келет эле, жаман абал келет эле. Жакшы абал келгенде пайгамбарыбыз Аллага мактоо айтат эле. Алхамдулиллахиллади би ни'матихи татимму салихат. Ушундай алхамдулиллахны айтат эле. Жаман абал келип калса, алхамдулиллахи аля кулли хал дейт эле. Экоон да тең алхамдулилла дейт эле. Бир кичине айырмасы бар. Жакшы абал деген кандай? Жакшы абал, курсагы ток. Жаман абал кандай? Эми өзүңө напсыга жакпаган нерсе, жаман абал, курсагы ач болуп калды. Жакшы абалда кандай? Жакшы абалда машаалла жеңиш. Курсанчылык. Жаман абалда коркуу, кыжалатчылык. Хунейн, Ухуд, чоң газаттар болгон. Пайгамбарыбыз кыжалат болгон, жаман абалдар болгон да. Жаман абалдар болгон. Пайгамбарыбызга уу бергени, пайгамбарыбызды сыйкырлаганы, пайгамбарыбызды шылдыңдагандары, жаман сөздөрдү айткандары. Бул жаман абалдар эле. Бирок пайгамбар ошол абалда дагы Аллага мактоо айтат. Жакшы абалдарда дагы Аллага мактоо, жаман абалдарда дагы Аллага мактоо. Жаман абалдарда алхамдулиллах аля кулли хал. Кандай болбосун Аллага мактоо болсун. Алла мени жаратты, мени жакшы билет. Жана эмнени Алла Таала мага сыноо үчүн берип атса, анда Алланын данышмандылыгы бар. Алла жөн эле сыноону бере бербейт. Кээде күнөөлөрүмдү кечириш үчүн, кээде мени тарбиялаш үчүн, кээде даражамды бийик кылыш үчүн, кээде өзүнө жакындатыш үчүн, кээде көп дуаларым бар эле кабыл болбой турган эле, ошолорду кабыл кылдырыш үчүн. Алла Таала жөндөн жөн эле сыноо бере бербейт. Ага кыжалат болбош керек. Паникабат этпеш керек. Алла Тааладан машалла ошол учурда сабыр сураганга туура келет. Алла сабырдуулук берем. Сыноону бердиң. Кошо сабырын дагы бер. Сабырдын сообу өтө улуу. Анысын дагы бер. Адам баласынын ар бирибиздин башыбызда бар нерсе. Эртеби кечпи. Эң акыркысы өлүм. Бүт ошо бойдо. Оору, мору, кордук, сордук, булар чыпык эле мындай эле да. Акыркысы ошо өлүм менен бүтөт бүттү. Сыноонун бүтүүсү. Пайгамбарыбызга неаматтар келсе кандай кылат эле? Алхамдулиллахиллади би ни'матихи татимму салихат. Бардык мактоо Аллага болсун. Анын неаматы менен салихат
бардык жакшылыктар болсо толукталат да. Караңыз. Нематтын толугу бу дүйнөдө жок. Нематтын толугу бейиште. Себеби бул жакта берилген, ал түгөнөт. Бейиште берилген түгөнбөйт. Демек бу жактагы берилип түгөнүп калса, бу кандай немат болуп калды? Немат, бирок толук эмес немат. Денсаулык берилди, ырыскы берилди, түгөндү. Денсаулык берилди, түгөндү. Өмүр берилди эле, түгөндү. Иззат берилди. Кыскасы эмне болсо да. Тиякта бейиште берилдиби денсаулык? Бүттү. Ал жакта толугу менен кандай? Кийин оору жок. Бейиште оору жок, оору вообще жок. Ал жакта зубной поликлиника, больница, больница деген жок а жерде. Вообще жок. İç oru, baş oru, tiş oru. Beyişte oru жок. Денсаулык нематы толугу менен берилет. Бул жактачы андай эмес. Толугу менен берилет. Оору жок да. Оору бу дүйнөдө. Оору бу дүйнөдө. Бирок оорунун артында да көптөгөн пайдалары бар. Имандууларга оору келет. Günölөрүн кечириш үчүн, даражаларын көтөрүш үчүн. Имансыздарга, күнөөкөрлөргө оору келет, аларды жазалаш үчүн. Бир эле оорунун эки түрү максаты кетти да. Баарына бирдей болбойт. Оору бирдей эле, ал адам деле ооруп атат, сен деле ооруп атасың. Мусулман деле ооруп атат, капыр деле ооруп атат. Токто. Оору тең экөө тең Алланын тарабынан келет. Адам болгондон кийин ооруйт. Бирок мусулманга Алла Таалам берген оору аркылуу күнөөлөрүн кечирип, даражаларын көтөрөт, дуаларын кабыл кылат. Капырга берген оору менен Алла Таала бу дүйнөдө эле жазалайт. Бул жаза катары. Наказание. Ахиретте өзүнчө, бул жакта өзүнчө. Оору берип анын күнөөсүн кечирип турган андай эмес ал. Ошон үчүн капырларга я Алла күнөөлөрүн кечир деп дуа тыюу салынат. Ооруп калды эле, я Алла ошо күнөөсүн кечирип кой, болбойт. Не дейсиң аны? Алла хидаят бер десең болот. Күнөөсүн кечир десең болбойт. Мусулман эместердин күнөөсүн кечир десең болбойт. Сага күнөө жазылат. Күнөөсүн кечир десең эмне жазылат? Күнөө аласында сооп албайм. Ордуна мына сага да күнөөнү берет да. Аларга хидаят сурасаң сага сооп болот. Хидаят деген кандай? Я Алла иман бер буга. Акыйкатты түшүндүр я Алла. Дүйнөнүн ахиреттин акыйкатын, диндин акыйкатын түшүнсүн. Иман бер буга, хидаят бер. Пайгамбарыбыз бардык адамзатка иман сураган, бардык адамзатка хидаят сураган. Бардыгына. Душманына дагы иман сураган. Мынакей Халид ибн Валид деген угуп жүрөсүздөр. Икрима угуп жүрөсүздөр. Абу Суфьян угуп жүрөсүздөр. Мин деген кафырлардын лидерлери. Пайгамбарыбыз менен согушкандар да. Элестетип, пайгамбар менен жөнөкөй адам эмес, пайгамбар менен согушкан адам, представьте этесизби мындай? Ошого каршы чыккандар. Медина көчүп келгенден кийин 3 жылдан кийин Ухуд согушунда. Андан кийин деле согуша беришти булар. Ага чейин деле, Бадырда деле, тиягында деле. Только 8-inde 5 yıl, Uhud'dan kийин 5 yıldan. Allah uşlarga iman berdi. Abu Sufyan'a iman berdi. Malum mu? Halid ibn Valid'e iman berdi. Makul mu? İkrima'ga, Abu Cahil'den balası İkrima. Peygamberimiz номер 1 düşmanı. Ağa Allah iman bergen yok. Badır'da Allah dozaka gitti. Vahşi'ye Allah iman berdi. Peygamberimizin oşoğu subhanallah düşmanları meni soğuşup atat, oşolarga iman kalap atat. Elesetin? Düşmanları meni öldürüm degenge Allah iman berişiga da atat.
İman ber, hidayet ber dep atат. Ошон үчүн туугандар, bu dünyadagi ne'matlar to'liq emas. Berilет, tügөнөt, бүтөt. Beyişteki ne'mat birinçiden to'lig'i menen berilет, ekинчиден tübölüktü berilет. Berilgen azaymayt, berilgen tügönböйт. Tübölük al. Bardıq ne'matlar tübölüktü. Жаштык ал жакта түбөлүктү. Бул жакта жаштык түбөлүктү эмес. Жашарайын деген миллиардерлер көп. Ар кандай кылып атышпайбы? Операцияларды тияк бияк каяка жашарат? Өзүн өзү успокоить этиш үчүн жүрөк жаш деп коюшат. Жүрөк жаш деп коюшат. Өзү баса албай жүрөт, бирок жүрөк жаш. Нештеге жарабайт, бирок жүрөк жаш. Пайгамбарыбыз айткан, бейиште жаштык берилет деген. Карылык эмес, аякта карыган жок экен. Бейиште карыган жок экен. Эркектер да, аялдар да жаш экен. Не'мат да? Ал жерде элестетип карылык жок. Тырыш-бырыш жок, бели бүкүрөйүп кал жок. Бардык. Не'маттар берилет го? Все. Бу дүйнөдө любой время алдырып беришиң мүмкүн да. Байлыгыңды, бийлигиңди, ден соолугуңду алдырып беришиң мүмкүн. Өзүңө уверенный боло бербе да. Себеп дүйнө туруктуу эмес да өзү. Өзү биздин эң чоң жауһарыбыз, берметибиз жашоо да, өмүр. Ошону деле алдырып беришиң мүмкүн да. Башкалар жөнүнө кетет да. Единственный сиз алдырбай турган нерсе иман. Эч ким сизден ала албайт муну. Ордай албайт, тартып ала албайт, басып ала албайт. Иман эч ким ала албайт сизден. Илим сизден эч ким ала албайт муну. Иман, илим сиз менен түбөнүктүү. Ибадат үчүн жаралганбыз, ибадатка иман менен илим керек. Иман болбосо, ибадатыңыз кабыл эмес, капырдын ибадаты кабыл болбойт. Канча жакшы иштерди кылсын, кайрымдуулук, канча орозо кармасын, ачка жүрсүн. Өмүр бою үйлөнбөй, манах болуп, ибадат кабыл эмес. Эмне үчүн? Иман жок. Ибадаттын кабыл болуш үчүн биринчи иман керек эле. Экинчиси жахил. Жахил деп. Ал эмне деген? Эч нерсени билбеген. Аллахны тааныбайт. Аллахнын акысын билбейт, пайгамбардын акысын билбейт, өзүнүн акысын билбейт. Жахил. Китептен карасак, бизде кыргызда жахил деген сөз бар экен. Өзү арабча сөз го. Бир кыргыздын сөзүндө алхамдулилля словарында бар экен жахил. Аныкы дагы мисалы кабыл болот. Эмне үчүн? Илим жок. Намаздын илими жок. Кантип намазын кабыл болот сен? Демек туугандар, ибадат үчүн любой ибадатка илим керек. Биринчи иман, ал однозначно. Экинчи илим керек. Ошол ибадатты туура Алла Таалага сунуштаганга илим керек. Ал кандай илим? Пайгамбарыбыз көрсөткөн, ошону билиш керек болду. Пайгамбардын көрсөткөнүн эле билсеңиз, айтканын эле билсеңиз, сизде илим бар. Эс. Койт өзүңүздүн тилиңизде башка айырмасы жок. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн иманыбызды, илимибизди ойлонушубуз керек. Бизди менен түбөлүктө калат, муну эч ким ала албайт. Айтып атам, байлык, бийлик, нерсе, буюм алып коет. Канчосунан алган жөн эле эмне болуп кетет дүйнө? Даже ден соолук кетет. Акыл кетет. Күч кетет. Өмүр кетет. Бардыгы алып коет. Эч ким ала албай турган сиз менен түбөлүктө ала турган ал иман сизде калды. Ошон үчүн агай мусулман бир туугандар,
Daim Allah Taalaga mактуу айтып жүрөйлү. Пайгамбарыбыздан бир сабак ушул. Биз мына дуаны жаттап алайлы, экөөнү тең. Бизге Алла Таалам алхамдулилlah мына лайыктуу нематтарды кандай тоюс көңүлүңүзгө жаккан, корсаңыз ток, элдер сыйлап атат, кийимиңиз бүтүн, турак жайыңыз бар, бала чакаңыз тынч. Сиз айтың алхамдулиллахи татим, алхамдулиллахи би ни'матихи татимус солихат. Кичине азмат кыйынчылык келип калды, азмат баш ооруп калды, настроениеңиз жок, бирөө да бир нерсе деп койду, андай тийишип койду. Проблема жок. Сразу алхамдулилlah ала кулли хал деп коюң. Не деп коюң? Алхамдулиллахи ала кулли хал. Савабу калимат якулухунна ман лабиса савабан жадидан. Ким жаңы кийим кийсе, ошол айта турган дуа. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кийим кийгенде үйрөткөн. Биринчи эркекке кандай кийим кийиш керек? Буну айткан. Аялга кандай кийим кийиш керек? Буну айткан. Яны эскертүү берген. Эркектер аялдардын кийимин кийбегиле. Аялдар, эркектердин кийимин кийбегиле. Алла силерди эркек кылып жараттыбы? Даганса эркек бол. Сени аял кылып жараттыбы? Аягына чейин аял бол. Бири-бириңердин кийимиңерди кийбегиле. Не болот? Алланын каргышы жай. Алланын наалаты жай. Аялга окшошкон эркекке, эркекке окшошкон аялга. Алланын наалаты жай. Периштелердин калай калктын наалаты жай. Алла Таала табиатта өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен эркекти өзүнчө, аялды өзүнчө жараткан. Эркекке берген касиет, баалуулуктар өзүнчө, аялдарга берилген касиет, баалуулуктар өзүнчө. Булардын ибадаты өзүнчө, булардын ибадаты өзүнчө. Булардын максаттары өзүнчө, булардын максаттары өзүнчө. Ким эмнени аткарыш керек? Алла Таала сонун кылып берип койгон. Эркекти күчтүүрөөк кылды, жоопкерчиликтүү кылды, бага турган кылды, коргой турган кылды, сабырдуу кылды. Аял кишилерди төрөй турган кылды, эркектин иманын сактай турган кылды. Аял киши үйдүн куту кылды, урпакты уланта турган кылды. Ар кимдин өзүнүн немеси бар да. Эми Кудай сактасын, бир эркек өзү турушунда кийим эмес, өзү аялга айланайын деп атса, бир аял, бир эркекке аялга айланайын деп атса, буга кандай каргыш керек билбейм. Өзү ушул ою, ушул аракети өзү каргыш. Буга азыр башка каргыш кереги жок пока. Ошон үчүн урматтуу эркектер, кулак сөйкөлөрдү аялдардан талашпай эле койгула. Динсиздик мынандай калып барат. Мындай калып барат. Жөн эмес да бул. Биз баарыбыз бу дүйнөгө жылаңач келгенбиз. Бирөө бир майка кийип келгөндү көрдүңүздөрбү? Энесинин ичинен түшкөндө бирөө, памперс кийип түшкөнүн көрдүңүздөрбү? Кепка кийип. Элестетип бар. Эч нерсеси жок келгенбиз, анык эле да. Алла хадиси кудусиде айтат: баарыңар жылаңач элеңер го. Силерге кийимди мен кийгизбедимби? Силер менен жакшы кийим талап кылгыла, мен силерге кийим кийгизем. Кийимдин да адал арамы болобу? Болот. Кийимдин да адал арамы болот. Биринчи жалпысынан эле кийим чочкон терисинен болбош керек, однозначно. Бул арам. Чочкон терисинен. Адамдын терисинен болбош керек. Бул эко чочкондуку кордугунан, адамдыкы урматтыгынан арам кылынган. Ашатылса дагы арам. Ушул экөөнөн башка бардык жандыктардын териси бир шарт менен адал. Ашатылса бүттү. Итти мен бисмилла Аллаху акбар деп сое берем. Терisi var mı? İttin terisi. Все. Ашаткан түшүнөсүз, Май сай кампандарын кетирип сүрүп, все.
Жайнамастан окуй бересиң. Карышкылдын терисин окуй бер. Крокодилдин терисин жасап окуй бер. Да эмнеден жырткычтар бар. Куртканы кийип ал. Тоң кийип ал. Иттикинен алдырган шапка алдыр иттики барбы жок беле мурдай. Элдин баары эле иттикин эле кийчү эле. Шапкалар болот го. Ушанкаларды койдум байлап аласың. Кар жаап атабы. Ошо адал эмес, да? Бул бир. Экинчиси кандай? Кийим адал арам болот. Уурдап алып кийип алдың. Болбосо ошо бирөөнүн масысы эчкинин терисинен жасалган өзү адал болгону менен сен уурдап алып кийип алдың, сага арам. Кайсы намазың кабыл болот эми? Кийимин не только уурдап алдың, арам акча менен таап кийдиң. Тоже арам. Тоже арам. Ошон үчүн туугандар бизге биринчиден адалдыкта мынакей. Эми адал кийим кийгенде бисмилла Алхамдулиллахи аллази касани хада ва разаканих мин гайри хаули минни ва ла кува. Дуалар бар. Аны жаңы кийим кийгендин дуасын айтабыз. Жаңы носки кийесизби, жаңы топу кийесизби? Iç kiyimbi, sırt kiyimbi ayrılması yok. Жаңы kiyim giyseniz buna duanı okuyunuz. Kiyim giyiyor atkanda. Oynanıp kalışınız mümkün ama ben başında sözümün ayağına çıkıp koyun. Mınake kiyim Allah Taala aytты, барыңар жылаңачсыңар, кийимди мен кийгиздим десе, кандай дешиңер мүмкүн. Туган, мына кийип аткан мына шерсть, пахта. Дедим, дагы эмнеден кийимиңиз бар? Кайсыдан? Ал каяктан чыгат? Жерден. Албетте себеп дүнүйөсү, бул дүйнө эмне? Себеп дүнүйөсү. Алла буну жаратпаса эмнени кетилеңиз сиз? Эмнени кетилеңиз сиз? Адам атабыз менен обой энебиз бейиштин кийим менен жашашкан. Алла тыйып салган даракка жакындабагыла деп тыйып салса, аны барып жеп алышты шайтандын азгырыгы менен. Алла берген немат автоматически булардан алынган. Дагы экөө тең кийимдери чечилип калган. Болбосо булар эрди катын чачынан тырмагына чейин бири-бирине толук халал. Бирок уят деген бар эле да. Бейиштин дарактарын, жалбырактарын алып, уяттуу жерлерин жашырып калышкан. Не ойлоп болдук деген да. Алланын бир өкүмүн аткарбай коюп, кийимсиз калышкан. Алланын бир өкүмүн аткарбай коюп, кийимсиз калышкан. Сиз биз 1000 өкүмүнө каршы чыгып дагы кийим кийип жүрөбүз да. Бул өзү мужиза да, бул чудо да, бул чудо эмесби? Карамат да бул. Алланын кудурети бар. Жылаң аштап койгонгочу. Жөн эле жылаң аштап кой, чепуха сен. Жөн эле ал. Адам атабыз менен оюнуп жылаң аш калып кеткен. Кур'ан-ы Каримде айтып атат бул. Хадис фикхта эмес. Бейиштин жалбырактарын алып, уяттуу жерлерин жашыра баштады дейт. Эмне болгонуна бышайман болушту да. Ой. Алла болсо бейиштин нематын кийгизип койду эле да. Ошон үчүн либасу таква деген бар. Не деген экен? Либасу таква, такванын кийими деген сөз. Ненин кийими? Такванын кийими, эң жакшы. Такванын кийими деген ал миллион сом деген кеп жок. Ал кандай? Биринчиден чочкону болбосун баягындайчы, Экинчиси туура эмес жол менен, Алла арам кылган жол менен алынган болбосун да. Всё. Сизге эми эркектерге плюс жибек деген бар. Жибек. Жибектен кийимди пайгамбарыбыз тыйып салган. Аялдарга жибектен кийим боло берет. Эркектерге тыйып салган. Жибек адал нерсе. Бир эркектерге тыйып салган. Кээ бир өңдөр дагы шайтан ошо аркылуу адамдын мээсине ойнойт да. Арам ойлорду алып келет да. Мүмкүнчүлүгү көп болот да шайтангачы. Өңдө. Вызывающий деп коет. Не деп коет экен? Адамдын көңүнү тарта турган өңдөр бар. Аялдарга мисалы адамдын көңүнү тарта турган өңдөрдү түк жасап койет. Эркекке кыпкызыл көйнөктөр бар.
Қойғыла еркексер бұға тимен оны, бұны аялдарға бердім. Даже оғып тұрайды, кітептерде келеді. Пайғамбардың хадисін бір айтайын анан. Пайғамбар деп, "Ман ташаббаха би қаумин фахуа минху." Ким қайсы қауымға өзін оқшатса, ал ошолардан болады дейді. Ошондуктан bir мұсылман халқы біз өзіміз киім кигенде пайғамбар сахабаларға, салихиндерге ошолордун кийиминде кийинейли да. Мұсылман емес, капыр, бузуку, арамқор. Алардын кийимин кийип сиз турабай эле коюң аларды. Аларга окшошпой эле коюң. Болсо пайгамбар айтат, ким кимге окшоса ошолордон болот дейт. Кыямат күнү ошолор менен чогуу тирип калба деп атат. Бул кийимге айтылган, "Ман ташаббаха би қаумин фахуа минху." Башка нерселерге дагы окшош бар. Бирок биринчи особенно сеп адам баласы кийинет экенбиз да. Кийим аркылуу эмне кылабыз? Уяттуу жерибизди жашырабыз. Кийим аркылуу эмне кылабыз? Кооздонобуз. Ушундай эмеспи? Уяттуу жерибизди да жашыруу, экинчи кооздонуу. Кооздонуу. Мына ке тугандар, кийим боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сизге бизге азыр айтып аткан. Аба фих боюнча айтайын деп аткан. Узактан келатса, сиз мусулманды шекке салып кое турган кийим менен кийип келатсаңыз, бул ойлонуп калды. Бул мусулманбы же мусулман эмеспи? Салам берсемби, бербесемби деп. Ошондой кийим да жасап деген имам Шафии. Мусулманды уштап, сени тааныбаса да салам бериш керек да. Пайгамбарыбыз айтпадыбы саллаллаху алейхи ва саллям? Кыямат күндүн жакындаган белгилеринен бир белги таныганга салам берет, таныбаганга салам бербейт. Таныганга салам берип, таныбаганга бербеген кыямат күнүн жакындап калган белгисинин бири. Эми карап туруңуз. Мен таныбаганга биринчи салам беришим керек экен, таныбаганга делечи. Бирок мен анын өңүн карап туруп салам берем да. Эгер мойнумда крест тагынып келатса, мен салам бербейм да. Түшүнөсүңөрбү? Bir belgi менен билип калсам, что бул мусулман эмес, мен салам бербейм да. Таныган маселе бул бүттү уже. Таныбаган маселеге, что пайгамбарыбыз бизге буйрук берген, таныганга да салам бер, таныбаганга да салам бер деп. Эми таныбаганга салам бергенге бул мусулман деген далили мага көрсөтүш керек кийими менен. Жакшы болсо, Аллага жага турган болсо, проблема жок. Жакшы ал. Кеп мазмуну адамдын кумарын ойгото турган, туура эмес нерсе сүйүүлөр, ар кандай ырлар бар да. Вот ошого шайтан ээрчи турган ырлар ошолордун. Жалпысынан алгандачы. Савабу ман насар дабату факале бисмилла. Эгерде улооңуз тайып кетсе, мүдүрүлүп кетсе, бисмилла деш керек экен да. Не деш керек экен? Бисмилла. А биз башкача сөйлөбүз го. Биздин тилибизден башка сөздөр чыгат да. Ат мүңкүгөндө, ат мүдүрүлгөндө, ат тайып кеткенде эгер минип бараткан болсокчу, биздин сөз ал сөздөрдү айтсаң айта албайсың деле андай. Ал моментинде чыгат да. Туурабы? Хадисте мындай дейт. Аби Тамима радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен пайгамбарыбыздын эшегинин аркасында учкаш болгон экен. Эстегенде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ат минген, төө минген, эшек минген. Эшек минген бул уяттуу нерсе эмес. Арам нерсени минген ошол эме. Эшекте пайгамбарлар минген бар. Ат минген, төө минген. Эмнеден химар деп келет эшек. Фатарул химар мүдүрүлүп кетиптир да. Мүдүрүлгөн таиса шайтан деп. Бактысыз деп карга бериптир буну. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тақул таиса шайтан." Таиса шайтан деп буну каргава деди. Бактысыз каргава деди. Себеп фа иннака ин култа таиса шайтан, сен эгерде ушинтип айтсаңчы, анда эмне болот экен? Таадама фи нафсиги. О, шайтан өзүн көтөрүп, мына эмне дейт экен?
Sara'tuhu bi quvvati. Бұл мен өзім күшімменен бұны жығыттым дейткен да. То есть мен өзім күшімменен бұны мүдірдім, сыйғанаттырдым, тайғанаттырдым, қысқасы айтқанда чалдырттырдым дейткен да. Ва ин култа бисмилла еді, бисмилла десең, шайтан қор болады екен. Шайтан қор болады екен. Тасағарат илайхи нафсу. Хатта якун асғара мин тубаб. Мынау чымындан да кішінекей болып қалады екен да. Кішінекей болып. Демек, ошончо бір риwayatта келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, сілер жануарларыңарды қарғап ала деген. Өзіңерге, мал мүлкіңерге, бала чақаңарға, жануарларыңарға тескері дуа қылып ала деген. Кейде адам өзіні жоқса бала чақасын қарға береді. Көбінше мына ата-енелерге айтып отырған нәрсе, қаншалық бала чақа дел егерде ушундай тоң мойын, сөздік баған, жаман шығып қалса, ошонда деле қарғабайлы қой. Ата-ененің қарғышында шек жоқ та, и парда жоқ та, прямой да қылшы. Бүгін көрінбесе ертеге жаман болады. Кейін жаман болғандан кейін ата-ене бушайман болады, ал кеч болады. Уаңында қарғышқа періштелер амин деп қойғанда. Ошон сабыр қылыңыз. Алла хидаят бердіңіз, хидаят беріңіз. Оңда ушу баламы, қызымды оңда, иман берді. Бұл тілден башқа сөз шықпасын. Тілден башқа сөз шықпайлы қойсын. Ошондой эле, наоборот көрбөйсүзбү? Мурдагылар, мен бір Афганистанда бір досым бар эле. Ошо айтат да, жокчулук учурда, ачкачылык учурда энелер мындай деп дуа кылат экен, балдар шоктонгондо, дасторконуң будайга толур деп дуа кылат экен. Каргы урушкан ушундай экен. Балдар урушкандар эмне деп урушат экен? Дасторконуң будайга толур деп урушат экен. Тилден баягында биздеги угуп каласың го эл арасында жүргөн. Өлүгүңдү көрөйүн. Так. Да эмне дейт? Кабырыңдын үстүнө отуруп алайын дейт, эмне дейт? Өлүгүңдү урайын дейт. Да кыскасы өтө жаман сөздөр бар да. Вообще тилде ана болбойт экен чыккан. Даже мына айванга дагы ушундай дебеш керек экен. Айванга. Аңгарга багыла деген да. Абу Мунайх атасынан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан учкашып бараттым мене, учкашып алдым мене. Ва атра баируна бу төбүс деп бул жерде төб экен. Төсү мүдүрүлүп кеткен. Анан азыркы эле сөздү айткан болот. Таиса шайтан деп. Пайгамбар сандай деп айтпады. Бисмилла деп айт болду dedi. Савабу ман назара манзилан фақала хадихил калимат. Эми бир жерге барсаңыз, конокко барып калдыңыз. Сразу мына дуаны окуңуз, ошол жерден кеткенге чейин сизге эч нерсе зыян бере албайт да. Сапарга көлгө барып калдыңыз. Жаса бирөөгө үйүнө конокко барып калдыңыз. Кайсыл жерге барбаңыз, не только конок эмес, жумушка бардыңыз, ошо жумушта да окуп коюңуз. Кимдин өзүңүздүн үйүңүз эмеспи? Кайерге барсаңыз, ушуну окуңуз. Кайсыл жерге барсаңыз, ушуну окуңуз. Пайгамбарыбыз айтты. Ман назала манзилан, ким бир жайга барса, то есть бир жерге консо, отурукташса, барса, так. Сумма кала аузу бикалиматиллахи тааммати мин шарри ма халак деп койса, лам ядурраху шай'ун хатта яртахила мин манзилихи далик. Ага эч бир нерсе зыян жеткире албайт. Ал жерден ошо барган жеринен кеткенге чейин. Раваху Муслим, имам Муслим рахимахуллах ошон айтты. Ошо хадисте келген. Не деп коюшубуз керек экен? Бисмиллахиллади, жок, аузу бикалиматиллахи тааммати мин шарри ма халак. Ушуна окуп коюңуз, бүттү. Кудай кааласа ошол жерден иншалла кеткенге чейин сизге ошо канча күн турсаңыз же канча саат турсаңыз, сизге эч бир нерсе зыян жеткирбейт деп пайгамбарыбыз айтат. Лам ядурраху шей. Эч бир нерсе ага зыян жеткирбейт. Просто айтып коюшубуз керек экен. Аузу бикалиматиллахи тааммати мин шарри ма халак. Мааниси кандай? Мен пана тилейм Алланын бардык сөздөрү аркылуу жаралган нерсенин жамандыгынан. Көзгө көрүнгөн инсандардан деле,
көзгө көрүнбөгөн жиндерден деле кимдин гана жамандык болбосун, көзү болобу, сөзү болобу, өзү болобу, кээ бир адамдарды билип туруңуз, сөзү менен сизге зыян берет. Кээ бир адамдар көзү менен зыян берет. Кээ бир адамдар жөн эле сөз деле, көз деле кылбайт, бирок өзү менен зыян берип коет жөн эле. Тыйын-пыйыны менен деле, башкасы менен деле. Ушулардан Алла Таалам сактап коет экен да. Сактап коет экен. Мына сөздү айтып коюш керек экен. Кандай сөздөрдө? Ауду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Жаралган нерсенин жамандыгынан пана тилеш керек. Жаралган нерсенин жакшысын сураш керек. Темирдин жакшысын сурайлы, жамандан пана тилейли. Суунун жакшысын сурайлы, жамандыгынан пана тилейли. Эки жактан иштейт да. Жамгыр деле пайдалуу дагы, зыяндуу дагы. Шамал деле пайдалуу дагы, зыян дагы. От деле пайдалуу да, зыян да. Кыргызстанда билесизби, бир күндө ойлогондо бир жумада канча пожар болот, билесизби? Эми мындан сурам. Канча катталат? Оттон. Бир жагынан пайда, от пайда. Экинчи жагынан зыяны дагы бар. Тууган. Адамдар бардыгы эле пайдалуу деп ойлоп атасызбы? Адамдар барды пайдалуу болгондо, жиндерге иш жок. Калмаган. Адамдар көп. Адам барды эле пайдалуу эмес. Ошон үчүн адам ар кандай зыян жеткирип коюшу мүмкүн да. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам райым кылып бизди сактап коргоп, мына дуаны оку деп атат да. Бул сага коргон деп атат. Лам ядурраху шей деп атат. Бир нерсе сага зыян жеткире албайт деди бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма ошо эки жагын салмактап келет. Мына айтсаң, мына баалуулуктар болот. Мына айтсаң, мына жамандыктан сактанасың. Мына жакшылыкка жетесиң. Жамандыктан сактанасың, жакшылыкка жетесиң. Курандын таризи да ошондой. Бейиштикте да айтып келет эле, дозок өтөт дагы, дозокту да айтат. Дозокто айтып келет туруп эле, кайра бейишин өтөт. Жакшы амалдарды айтып келатып, андан кийин жаман амалдарды айтат. Жаман амалдарды айтып келет, анан жакшыларды айтат. Адам салыштырсын дейт да. Акыл, ак менен караны ажыратып, пайда, зыян, бейиш, дозок, Алла жуп кылып жаратып койгон экен, экөөнү тең айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бизге, сизге дагы мына буга чейин канча нерселер жакшыга жеткенге, жамандыктан сактанганга экөөнү тең айтат. Савабу ман раа мубтала фи динихи ау малихи ау жасадихи факал хаула калимат. Эми бир адамды көрүп калдыңыз, кырстап калган да. Не болуп калган? Кырстан. Жолдо кетип баратсак, кээде аварияны көрүп каласың. Кээде больницага барып калсаң, ар кандай ооруларды көрүп каласың. Ошол учурда кайсы дуаны окуш керек? Чтоб сен ошол ооруга кириптер болбош үчүн. Ошо жамандык сенин башыңа келбесин. Пайгамбар ушуга дагы жолдомо берген. Ушундай да үйрөткөн бизге. Алымдарыбыз айткан, даже эгерде бирөө динсиздикте болуп, мисалы, ууруну көрүп калдыңыз, арак ичкенди көрүп калдыңыз, ушу дуаны окуңуз, что Алла Таала сизди ошондой кылып койбогон үчүн. Түшүнөсүзбү? Зынакорду көрүп калдыңыз, арам иш кылганды көрүп калсаңыз, сразу ушу дуаны окуңуз. Я Алла, сага чексиз шүгүрлөр болсун. Мени ушундай арам нерседен мени сактап коюпсуң депчи. Мына гриптер болгон, мына душар болгон, мына ушунга мени, я Алла, аралаштырбай мени сактап калганың үчүн сага шүгүр. Бир авария көрүп калдың, я Алла, ушунун ордуна мен болуп калсам эмне болот эле? Я Алла, сага мактоо болсун. Мени ушул нерседен сактап койдуң. Булар да ушундай гриптер кылып койгон, иптила кылган, сыноого кабылтырып койдуң. Мени ушундан сактап койдуң депчи. Бул материальный дагы бирөө зыян тартып атса, хорошо? Дене жагы менен зыян тартып атса, ошого да окулат бул дуа. Ошол эле кезде руханият жактан, жан дүйнө жагынан, адеп ахлак жагынан бузулганды көрсөңүз, ошого да колдонулат бул да. Бирөө аферист да, элдин бардыгын алдады да. Сиз ушул жерде сиз эмне кылыңыз, ушу дуаны окуңуз. Сизди Алла ушундай кылып койбогондугуна. Ошол нерседен Алла сизди сактап коюптур. Бул билесизби канча чоң зыянга кетип атат?
Mına okumuş, uğumuş. An Umar ve Abi Hurayra radıyallahu anhuma. Umar jana Abu Hurayra radıyallahu anhuma. Rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi mınday deydi. Man ra'a sahiba bala'in. Kim balege kavul bolgan adamdı görüp kalsa. Balege duşar bolgan. То есть başına bale gelgende, kırsık gelgen. Oşonday adamdı görüp kalsanız ne deşiniz gerek? Faqala Elhamdülillahillazi afani mimma ibtalaka bihi ve faddalani ala kasirin mimman halaka tafdila dep okup koysanız lem yusibhu zalikal bala. Oşo bale senin başına gelip etkende. Boldu şu duanı okup koysanız al qaysı balede olsa oşo bale sana gelip etki. Ravahu Tirmizi ve qala hadisun hasan. Bu zayıf hadis emes bu. Güçlü hadis. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim şu görüp kalsa man ra'a sahiba bala'in, şu baleye kırstagan, bale iki türlü hazır aytıp berdik. Denege bale, mal mülkke bale, je ruhaniyatga bale. Siz ikiye böle turgan bolsak, denesine mal mülkke, je ruhaniyatga. Ruhaniyatga tekever adamды gördünüz, bu şunu okup koyuş gerek eken da. Ya, elhamdülillahillazi. Birinci man elhamdülillahillazi afani mimma ibtalahu bihi ve faddalani ala kasir min halaka tafdila degan dua. Boldu. Ya Allah, bardıq maqtoo sana olsun. Ana, afani meni saqtap koygonun üçün. Ağa bergen sınoodan meni saqtap koygonduğun üçün sana maqtoo olsun. Jana meni köptөгөн mahlukka karaganda artık kılıp koygonun üçün sana maqtoo olsun. Emi misal aytып atayım. Tekeverdi gördünüz. Bir tekever. Bir narkomandı görüp kaldınız. Tekever ruhani oğru da. Ya adamdınız. Bu adam oylap atат ол misal tekever, же gör albas, же uşakçı, денсаулығы мындай көзі ашық, қол бұты орубай тұрғанмен рухы орықчан. Аяқ орықчан? Жан дүниесі орықчан. Ал жан дүниесі орықчан. Өзі мақта ергелері текеверленеді. Ya al больной adam. Өзін сезбегенмен алғандай адам оғырулар. Ошо балеге қабыл қалғанға Алла Таалаға мақтау айтып қойыш керек екен да. Ya Allah, meni ушул нерседен сақтап қойғаныңыз үшін, ya Allah саңа мақтау болсын. Авария көріп қалдың, оорулу көріп қалдың. Мени бирок уш айтып атканда мындай сөз бар да. Мимма ибталака бихи. Сени Алла Таала ушу сыноо берди, ушудан Алла Таала мени амандык бергендигине Аллага мактоо. Бирок сени деп аны бетин алдына айтпаң, мында укпай тургандай айтың, болсо да тополоң болуп кетпесин да. Ошон үчүн алымдар сонун ичинде айтканга айтат. Экинчи сиздерге азыр айттым. Бирок не только мына мисалы кырсыкка, денеге, материалдык кырсыкка эмес, моралдык кырсыкка да кабыл болуп калгандарга, ошолорду учурда да ушуну айтыш керек дейт. Демек bir аферист, алдамчы. Алла Таала сизди ошодон сактап койдубу? Сиз алдабайсызбы? Алхамдулилла дейиңиз, не ошого. Карачы кандай тарбия. Канча деген дайыма айтып жүрөбүз. Бузук адамдар көп. Жаман өзү көп болот. Жакшы аз болот. Биз жакшы болгонго аракет кыла берели. Алла Таала ошо арам нерселерден, мынандай кырстардан барып сактасын, амин. Жаңы кийим кийгенде дуа, улоого мингенде дуа, улоо мүдүрлүк этсе де дуа, бир жайга барсаңыз, ошол жерге баргандан кийинки дуа, жана бирөөнү көрүп калсаңыз, дининде же мал мүлкүндө же денесинде bir sınova kabul kalgan, oşol uçurdagı duva. Esте калалы киши кишне? Ошолорду акырын inşallah жаттайлы.